СПИД жана кургагучук оорулары менен катталган бейтаптар жөнүндө маалыматты сыр сактоо керектигин дарыгерлер белгилешет. Анткени купуялуулук жаранды коомдон асырап, дарылануусуна стимул берет. СПИД кургагучук жугуштуу ооруларды аныктоо жана алдын алуу максатында мобилдик лаборатория ачылды. Бул жерде 5 күн болобуз. Бул жерде бардыгы анонимный, келип өзүнүн статусун билип алса болот. Бардык 18 жаштан жогоркулардын бардыгын чакырабыз. Атайын Ош областык СПИДке каршы күрөшүү борбору жана бардык ушул жарандардын өз статусун билүү максатында ушул акцияларды өткөрүп жатабыз. Номер 3 Кермету аймактык башкармалыгынын алдында орнотулган чакан чатырдын ичинде 2 дарыгер шаар тургундарын кабыл алууда. Бул акцияны жергиликтүү бийлик жана бейөкмөт уюмдар биргеликте уюштурушкан. Максаты СПИД илдетин алдын алуу болуп саналат. Ошондой эле акциянын алкагында жугуштуу кургагучук жана тажы вирусу тууралуу да маалыматтар айтылып, түшүндүрүү иш-чаралары өтөт. Бул иш-чаранын максаты ВИЧ инфекциясын алдын алуу, андан ары жок кылуу. Бирок биз ошол жерде сүйлөшүлүп, биздин ушул Ош шаарынын демилгеси менен азыркы учурдагы көйгөйлүү болуп турган туберкулез оорусун кошконбуз. Андан кийин ушу коронавирус оорусун кошуп туруп, ушуларды биргеликте ушул иш-чара менен кошо түшүндүрүү ишин жалпыга жеткиликтүү маалымдоо боюнча ушул иш-чараны баштадык. Жугуштуу ооруларды түшүндүрүү иштери менен гана жеңүүгө мүмкүн экендигин адистер кошумчалашты. Бир гана СПИДке каршы эмес, деги эле жугуштуу ооруларды алдын алуу багытында тынымсыз түшүндүрүү иретинде семинарлар болуп жатканын Кермету аймактык башкармалыктын башчысы айтып өттү. Биз бул боюнча мындай иш-чараларды өткөрөбүз. Астана азыр өзүңөр жакшы билесиңер, 2 жылдан бери ковид боюнча күрөшүп атабыз. Ковид боюнча атайы мобилдик группабыз бар. Алгоритм негизинде биз ошо мобилдик группа менен элдерге чыгып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ковидтен пайда болушун жокко чыгарыш үчүн алдын алуу иш-чаралар өткөрүп турабыз. СПИД оорусу менен көбүнчөсү 30-39 жаш арасында жарандар катталат. Өткөн жылы Ош шаары боюнча СПИД илдетине чалдыккан 15 жаран болсо, 2021 жылы 18 бейтап катталган. Ал эми Ош облусу боюнча 2020 жылы 31 адамда бул жугуштуу оору аныкталса, 2021 жылы 39 жаранда СПИД оорусу табылган. Гүлнар Абибулла кызы, Маруфбек Шакиров, Ош Берим жаңылыктары.